Трамп өзүнө козголгон кылмыш ишин токтотууга уруксат алды. Дональд Трамп өзүнө карата козголгон кылмыш иштерин токтотуу үчүн Нью-Йорктун судьясы Хуан Мерчандан уруксат алды. Америка үнү жазгандай, өкүм чыга турган отурум белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Буга чейин акыркы соттук жараян 26 ноябрга белгиленген. Жаңы шайланган президенттин адвокаттары ишти токтотуусуз жабууну талап кылууда. Алар Трамптын мамлекет башчысы катары ишмердүүлүгүнө тоскоол болушу мүмкүн деген жүйө келтирүүдө. Айыптоочу тарап өз кезегинде өкүмдү кийинкиге калтырууга даяр экенин, бирок ишти жабууга каршы экендигин билдиришкен. Трамптын басма сөз кызматы судьянын чечимин чечкиндүү жеңиш деп атады. Дональд Трамп порно актриса Сторми Дэниелске мурунку иштери тууралуу үн катпоосу үчүн $130,000 төлөгөндүгү тууралуу 34 документти бурмалаганы үчүн күнөөлүү деп табылган. Трамп Америка тарыхында кылмыш иштери үчүн соттолгон биринчи президент.